Мындан 2,5 миллион жылдай мурун таш доору адам коомунун өнүгүшүндөгү тарыхый маданий мезгил болгон. Бул учурда эмгек жана согуш куралдары таштан жасалып, жыгач менен сөөк да колдонула баштаган. Адам баласынын мээсинин өнүгүшүнө карата бул доордо бардыгы калыптанган десек жаңылган болбойбуз. 21-кылым бул заманда үйлөрдү атайын курулуш материалдары менен жасашса дагы, айрым жерлерде эс алуулар үчүн таштан жасалган үйлөр тургузулуп жатат. Алардын катарында өзгөчө кооздук менен таш үй жасап, үйдүн ичин заманбап кылып, өзгөчө дизайн менен жасалгаланган Ат башы районунун Баш Кайыңды айылындагы Канат байкенин таш үйү менен таанышып келдик. Илгертеден ушундай таш үйгө земленкада жашаган калп болгон. Анан биз ошонун негизинде Кыргыздын өзүнүн каада салтын, ата-бабадан кандай жашоосун өткөргөн үчүн ушундай таштан үй салып, элдин эс алчу жай кылалы. Интуристтер келсин, эс алсын, көрсүн деп анан атайын ушун жасалгылап таш чогулттук. Ушул жерге эле ушул 30 хоба КАМАЗ таш кетти. 30 ушул таштар ар кай жерден чогулттук. Эми мунун дагы өзүнүн дагы койгон ыкмасы бар. Жалпагы кандай коюлат, чоң кандай коюлат, туурасынан капталынан коюлгандары бар. Атайын ошого 2 жылда бүттүк. Быйыл ушунун жанына дагы ташы салдык. Биринчи ташы бүттү, экинчи таш жыгачтан болот. Ал сыртта чыксаңар көрөсүңөр. Эмди жыл ошол туристтер быйыл жайлата бүтсө, үстү эс алчу жайы, асты тиги тамак иччү жайы. Буяка болсо дагы өзүнчө столовой андап мындай очогунан бери бүт жасайбыз, Кудай буюрса. Ташты буякта биздин жогору жакта Кайыңды деген жер бар, суусу бар. Ошол суунун ичинен чогултуп алдык. Атайын. Башка жерде бу токойдон алган таштар мындан майдыраак болот. Анан атайын ошол жактан терип алдык. Анан жасадык. Эми буюрса эми жакшы. Эми азыр дагы кенен жасалчу дагы оокаттар бар. Эми азырынча башталышы. Буну эң негизгиси муну баягы Сородон көрүп келгенбиз. Сородо Бишкекте бар эмеспи ошол таш үйлөрү. Алардыкы биздикинен кичинекей эле, мунун жартысындай бар. Анан негизи Кыргызстан өзүнүн жашоо турмуш илгертеден ушундай таш үйлөргө жашаганда. Таш үйдүн өзгөчөлүгү жайкысын салкын болот. Кышкысын мындай от жаап жакшы мындай жылууласаң жуп жылуу болот бул. Анан бир жылгандан кийин температуранын бирдей кармайт. Өтө муздап кетпейт, өтө ысып кетпейт. Себеби биз үстүн дагы
ошо кыргызча кылып шыйпырлабай ылай менен самандап ылай төгүп 2 катар астына салапан койгонан жылуу болсун деп ушундай салганбыз. Негизи кыргыз эли шыйпыр качан бар эле, илгертен жок болчу да ушундай үстүн жөн естественно эле ылайдан жасаганбыз. Ылай менен жасаганбыз. Анан буларды болсо ташты атайын ошо 2 жылда куруп бүттүк ушуну. Болжол менен миллион жыл мурун Түштүк Казакстанда, Борбордук Азияда, анын ичинде азыркы Кыргызстандын аймагында адамдардын үйүрлөрү пайда болгон. Кыргызстандагы эң байыркы адамдардын турмушун ошол кезде жасалып, массалык түрдө пайдаланылган таш куралдары аркылуу билебиз. Байыркы таш доору палеолиттин биринчи баскычы болгон эрте палеолит учурунда Кыргызстандагы адамдар кадимки эле таштарды бири-бирине ургулап, эң жөнөкөй кескичтерди, кыргычтарды, учтуу көзөгүчтөрдү, бычактарды жана башкаларды жасашкан. Кийинчерээк таштардын түрүн пайдалануунун натыйжасында андан жасалган куралдар акырындык менен өркүндөтүлгөн. Кыргызстандын аймагынан табылган эң жөнөкөй таш куралдары биздин заманга чейин 810 000 жылдыктарга таандык. Алар Нарын областындагы Онарча суусунун жээгинен, Ысык көлдө, Балыкчы шаарына жакын жерден, Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы Кожо Бакырган сайдан табылган. Эрте палеолит доорунда Кыргызстандагы адамдар отту пайдаланууну үйрөнүшкөн. Табигаттын татаал шартында куралдардын жөнөкөйлүгүнөн улам адамдар жырткыч жаныбарлардан коргонуу жана ири жаныбарларга аңчылык кылуу үчүн адам үйүрү деп аталган майда топторго биригип жашашкан. Анан эми илгеркилер ушундай ата-бабабыз ушундай таш өгө жасаганда илгери деген муну төөнүн сүтү менен жанагы эчкинин кылы, койдун жүндөрү менен аралаштырып туруп, былайга аралаштырып, ошону коюп, растворун ошондой жасаган. Ал эми бизде андай азыр шарт жок болгон үчүн жанагы цемент менен коюп койдук да. Азыр современный болуп калган сыяктуу болуп калды. Бирок негизи илгеркилер атайын ошондой жасалган. Төөнүн жүнү менен, сүтү менен ылайды ийилеп, анан жанагы жүн, кыл ушуларды кыркып туруп, ошолор менен коюп, ошол менен түзөп кетишкен. Монун ортосуна цементтин ордуна койгондо ылай менен жасашкан. Бул негизи кыш менен жасалгандан таш менен жасалган көп мээнетти талап кылат. Себеп дегенде муну талаадан алып келесиң, терип келесиң, түшүрөсүң, анан ар бир размерине жараша коесуң, раствор жасайсың, кыштын менен ийилесиң дагы бир катар коюп кетең. Муну кайра алып, кайра коюп, чоң тастарды өсүнчө коюп, түптөп, мунун асабы көбүрөөк болот беркинде тамга курганга. Өзүм бала чакам менен анан усталарга бердик, усталар жасады, карап туруп өзүбүз баягы контролдоп турдук. Буягы мындай койт, жагын тигиндей. Эрежелерин айтып бератсыз, э? Анан эми ушуну эле ички жасалгасы 250 000 болду. Могу эле жасалгасы эле. Жасалганын ичиндеги могу терилер байыча өзү ийилеп, бул карышкырдыкы бар, аюнуку бар. Ошолордун терилери колго ашатып, анан жасаганбыз. Анан болсо бул калпак, усун калпак деп коет. Өзүбүздүн урубуз усун калпак. Анан могу жерде 40 урунун тамгалары бар. Чериктин тамгасы те ортодо турган черик тамга, калган 40 урунун тамгасы бар. Буягында тиги шумкары, тигинде илбирси, тиги найзасын ушундай экзотика кылып, өзүндө отурганда мындай бир природага мындай ыңгайлаштыргандай жасаганбыз. Муну эң негизги чыгармачылыгы ошол күйөө баламдын эмгеги, дизайнер ошол жасаган. Моурак ар кайсы терезелерде текелердин сүрөттөрү бар, тетигин баарысы текенин сүрөттөрү бар. Тигинде ушунча дизайнер. Мындай эч жерде жок, мындай азыр. Лампочка байлайлап эле моундай жасап, шылгыйда. Тетигинде жип менен чарыктап, байлап, анан только эле могу үстү койгонубуз, бу кененирээк болсун деп, жарыгыраак болсун деп. Бул жанагы эле неме менен өзүнүн ушундай немеси бар экен. Ага эле токтуп таштырып коет экен, сайып коет экенсиң, болду. Жарык берип турат экен. Анан лампочканы койгондо башкачараак болуп калмак. Иллюстрациянысы баарысы колго жасалган бүт естественный. Алия Калыбекова, Айдын Төлөбек уулу, Айбек Айткулов, Атайын Теңир Тоо таң үчүн.